Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Жаналуулуу Абдрахман атындагы Ото мектебинин сырттан окуу классынын мугалими Нургазы уулу Илич. Урматтуу окуучулар, бүгүнтөн баштап 3-семестр Кыргызстан тарых сабагын баштайбыз. Ар бир темага көңүл бөлүп, ар бир теманы окуп, кайтарым байланышка чыгып тургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тарых илими жөнүндө түшүнүк. Сабактын планы: тарых илими жөнүндө түшүнүк. Тарых илиминин функциялары: тарыхты мезгилдерге бөлүү. Карл Маркстын окуусу: тарых илиминин мааниси. Тарых илими эмнени окутат? Тарых адам коомунун өткөндөгүсү жана азыркы учуру, коомдук турмуштун ар кыл формаларынын мейкиндик убакыт өлчөмүндө өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим. Тарых адам баласынын өткөндөгүсүн окутуучу илим. Тарыхты окуп үйрөнүүнү бир канча бөлүктөргө бөлүп карасак болот. Мисалга алсак, дүйнөнүн тарыхы, континенттердин тарыхы, Европа, Азия, Африка же башка континенттердин тарыхы, ата мекендин тарыхы, мисалы Кыргызстандын тарыхы, ошондой эле кайсы бир элдин, мамлекеттин, буюмдун же кайсы бир окуянын тарыхы болушу мүмкүн. Тарых илими башка дагы илимдер менен биргеликте өнүгөт. Ал илимдер философия, социология, саясаттануу, психология, укуктануу, адабияттануу, экономика теориясы, физика, математика, биология, астрономия жана башкалар. Тарыхый таанып билүүнү 4 функцияга бөлүп карасак болот. Биринчиси таанып билүү функциясы, экинчиси саясий практикалык функциясы, үчүнчүсү дүйнө таануу функциясы, төртүнчүсү тарбиялык функциясы. Азыркы тапта тарыхты изилдөөдө жалпыга белгилүү 2 ыкма колдонулат. Биринчиси тарыхты идеалисттик түшүнүү, экинчиси тарыхты материалисттик түшүнүү. Тарыхты окуунун принциптери. Тарыхый принциптер тарыхый фактыларды окуп үйрөнүүдө маанилүү милдеттерди аткарышат. Илимий принциптерге төмөнкүлөр кирет: объективдүүлүк принциби, альтернативдүүлүк принциби, социалдык жактан талдоо принциби. Ал эми тарыхты ар бир окумуштуу ойчулдар жана дин кызматкерлери өзүлөрүнүн дүйнө таанымына жараша ар кандай мезгилдерге бөлүшөт. Мисалы, грек акыны Гесиод тарыхты 5 мезгилге бөлгөн. Биринчи мезгил Кудай жараткан мезгил, анан алтын, күмүш, жез, темир мезгилдери. Ал эми грек ойчулу Пифагор тарыхты 3 мезгилге бөлүп караган: башталгыч мезгили, гүлдөө мезгили, анан өлүү мезгили. 1812-1878 жылдар жашап өткөн Бруно Гильберанд тарыхты 3 мезгилге бөлгөн: натуралдык чарба, акча чарбасы жана кредиттик чарба деп. Ал эми Лев Мечников дарыя жолдорунун мезгили, жер ортолук деңиздик мезгил, океандык мезгил деп 3кө бөлгөн. Ал эми биз үйрөнүп жаткан тарых Карл Маркстын мезгилдерге бөлүү концепциясына туура келет. Карл Маркс 5 мезгилге бөлгөн: алгачкы жамааттык коом, кул ээлөөчүлүк коом, феодалдык коом, капиталисттик коом жана коммунисттик коом. Ал эми Жозеф Тойнбе адамзат тарыхында цивилизациянын 13 түрү бар. Алардын ар бири пайда болуу, гүлдөө, кыйроо доорун башынан өткөрөт. Азыр дүйнөлүк цивилизациянын 8 түрү бар деген ою менен бөлүшкөн. Уитмен Ростоунун пикири боюнча салттуу коом, өткөл коом, учуу жана акырындан жылуу мезгили, бышкан мезгили, жогорку массалык керектөө мезгили деп бөлүнөт. Тема боюнча суроолор. Тарых илими эмнени окутат? Тарых илими кандай функцияларды аткарат? Тарых илиминин методикасы кайсы? Тарых кандай мезгилдерге бөлүнөт? Тарых илиминин мааниси эмнеде?